Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев Кыргызстандагы жыштыкты аукционсуз акысыз алган казакстандык компаниянын өкүлдөрүн кабыл алган. Бул тууралуу депутат Жанар Акаев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Жакында Казакстандын Верный Капитал инвестициялык компаниясынын жетекчиси, Билайн компаниясынын кожоюндарынын бири Ирлан Оспанов жана Билайндын Кыргызстандагы жетекчиси Евгений Кражин премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев менен жолугушкан. Билайндын чоңдору менен өкмөт башчы жыштыкты сүйлөшпөсү, кайсы темада сүйлөшүү болду, эмне үчүн жолугушуу коомчулукка чагылдырылган жок, өкмөт башчынын кимдердин иш убактысында кабыл алганы ачык болуш керек да. Ошол жолугушуунун протоколун, хронологиясын элге жарыялап, эмне тууралуу сөз болгонун жазып койсоңуздар. Албетте Билайндын өкүлдөрү менен төө бурчак же футбол жөнүндө сөз болмок беле. Эмне үчүн так ушул жыштыкты аукционсуз бекер алган компаниянын өкүлдөрүн премьер-министр кабыл алган, деп жазды Акаев. Эл өкүлү чек арада чатак чыгып, жүк ташуучу унаалар Казакстанга өтө албай чакырымдап тизилип турган чакта премьер-министрдин тергөөгө кийлигишпейин деп убактылуу эс алууга кетип калганын кескин сынга алды. Тарых музейи, ТЭЦ сыяктуу коррупциялык иштер жылдап тергелип жатат. Эмне бул иш бир жумада эле тергелип бүтөбү? Же бир жыл бою тергөө созулса, кыргыз эли бир жыл өкмөт башчынын ишке чыгышын күтөбү? Арыдан бери болуп, азыр чечкиндүү кадамдар керек. Свои деп коргогон менен бул жагы болбой калды, деп кошумчалады депутат. 22 майда жыштык сатуудагы жемкорлук боюнча байланыш агенттигинин 2 кызматкери, Ала ТВнын 1 кызматкери жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери кармалган. Ага чейин аталган агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова коррупция ишине шектүү катары кармалган болчу. Депутат Жанар Акаев парламенттин жыйынында сөз болуп жаткан агенттиктеги коррупция маселелерин көтөрүп, Ала ТВ 200 мыңга центр жыштыгы менен кошо Билайн компаниясында жакында эле арзыбаган акчага сатылып кеткенин айтып чыккан. Анын айтымында өкмөт мамлекеттик жыштыкты сатууда өлкөнүн казынасына бери дегенде эле 5 миллиард сом зыян келтирген. Жанар Акаев бул кылмышка премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин тиешеси бар болушу мүмкүн экенин маалымдаган. Бирок өкмөт башы мурда жыштыктардын 1000 сомго сатылып кеткен учурлары болгонун тастыктаганы менен өзүнө карата айтылган айыптоолорду четке кагып келет. Каныбек Осмоналиев аны кантип алдап колго түшүрүшкөнүн айтып берди. Жогорку кеңештин экс-депутаты, физика, математика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев митинг учурунда УКМК кызматкерлери аны кантип кармап кеткендиги тууралуу Вести Чекит KG'ге айтып берди. Эске сала кетсек, мурдагы парламентарий камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча үстүбүздөгү жылдын 2-мартында Ала Тоо аянтында өткөн митингде бийликти басып алууга аракет кылды деген шек менен кармалган. УКМКнын абагында күндү кандай өткөрүп жатасыз? Азыр иш тергөөдө. Бул жерде атайын инструкцияга ылайык тартип орнотулган. Башка камактагылардай эле мага дагы күнүнө бир жолу УКМКнын тергөө абагынын айланасында 1 сааттык сейилдөөгө уруксаат берилген. Ушул тапта окумуштуу катары физика боюнча Нобель сыйлыгына өзүмдүн илимий эмгегимдин 2-томун жазып жатам. 1-тому өткөн жылдын октябрь айында чыккан. Көркөм адабияттарды көп окуйм, сурап билүү материалдарынын жоктугуна байланыштуу өзүмдүн негизги хоббим физика илими менен алекмин. Албетте абак курорт эмес, жашоонун шарттарына көнүп жашоого туура келет. Үй бүлөңүз менен көрүшүп турасызбы? Жолугушууларга уруксаат берилеби? Ооба, бирок өкүнүчтүүсү жолугушуу аз болууда. Бул тергөөчүнүн укугу менен байланыштуу. 2020 жылы 2-мартта кармалган күндөн бери жубайым жана кызым менен жолугушууга 2 жолу гана уруксаат берилди. 16-мартта жана 15-майда. Менин билишимче жолугушууга 1 айда 2 жолу уруксаат берилиши керек болчу. Кармалган күнүңүздү эстесеңиз, кандай болду эле? Бул сиз үчүн күтүүсүз болдубу? Бул күн 2020 жылдын 2-марты, дүйшөмбү болчу. УКМКнын 2 кызматкери үйүмдөн кечки саат 19:15 чамасында алып кетишкен. Ошол учурда Ала Тоо аянтында камактагы саясий ишмер Садыр Жапаровду колдоо боюнча узакка созулган тынчтык митингинде модератор катары чакыргандыктан жүрөк оорусуна карата дары кабыл алдым. Атайын кызматтын бул 2 кызматкери менден милиция кызматкерлерине баш ийбей, талаптарына көнбөй жаткан жаштарды үйлөрүнө таратууга, аларды тынчтандырууга көндүрүшүмдү суранышты.
Мен эч нерседен шек санабай эле алар менен барууга макул болдум. Мени менен 19 жаштагы кызым чогуу жөнөдү. Бирок бизди тез арада эле УКМКнын имаратына алып келип, мени тергөөчүнүн кабинетине киргизишти. Түн ичинде күбө катары суракка ала башташты. Алар адвокат чакыруу укугумду пайдалануумду сунушташкан жок. Сурак бүткөндөн кийин гана мага жактоочу алып келип берип, шектүү адам катары кармала турганымды эскертишти. Түнкү 1:20 УКМКнын тергөө абагынын камерасына камакка алышты. Мындай мыйзамсыз камоо мен үчүн таптакыр күтүүсүз болду. Азыркы күнгө чейин түшүнбөйм. Сиз президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазып, бийликти басып алууну пландаган эместигиңизди айттыңыз. Митингчилерди ак үй тарапка баруусун болжолдодуңуз беле? Ооба, мен президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат менен кайрылгам. Мага карата тергөө органдарынын соттук аракеттери бир беткей жана жаман мамиле кылуу менен коштолуп жатат деп эсептейм. Мындай аракеттер тууралуу кененирээк жактоочум айтып бере алат. Азыр президенттин реакциясын күтүп жатам. Ошондой эле акыйкатчыга арыз менен кайрылып, менин ишимди көзөмөлгө алуусун жана медициналык көрсөткүчтөр боюнча баш коргоо чарамды өзгөртүүгө кийлигишүүсүн сурандым. Бул үчүн бардык керектүү медициналык документтер бар жана буга чейин тергөөчүгө жөнөтүлгөн. Бийликти басып алуу тууралуу эч кандай сөз да болгон эмес. Бул кээ бир ишмерлердин сандырак кеби мага карата өздөрүнүн маалыматтык ресурстары аркылуу чабуул кылышууда. Сиз эмне үчүн башка митингчилерге караганда эрте кетип калдыңыз эле? Мамлекет башчысына жолдогон кайрылууңузда башаламандык болгон учурда сиз жок экениңизди жазыптырсыз. Менин ишим ал жерде модератор болуу гана болчу. Өз каалоом менен эч кандай шарттары жок эле келгем. Чогулуш чындыгында эркин форматта болгон. Элдер келип кайра кетип калышты. Мейкиндик ачык эле болчу. Биздин чогулуш тынч өткөн. Бардык аракеттерибиз мурда сүйлөшүлгөн жана ИИМдин 10-башкармалыгынын жетекчиси, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы менен макулдашылган. Ошондой эле Бишкек шаардык мэриясына да митинг өткөрүү тууралуу маалымат берилген. Бизден дагы эмне талап кылынышы керек эле? Конституциянын жана башка өлкөнүн мыйзамдарын туура сактоо менен аракеттерибизди кылганбыз. Биздин талап камактагы Садыр Жапаровдун укуктарынын сакталышын камсыздоо болчу. Тынчтык митингинде көп саат модераторлук жумушту алып баргандан кийин башка активист менен алмашып, алып баруу ишин тапшырдым. Андан кийин эч нерседен кабарым жок. Үйгө барып дары ичүү үчүн аянттан чыгып кеттим. Бул жерде жазага тарткыдай кылмыштын кичинекей да белгисин таба албай туруп, кантип камакка алышты мага түшүнүксүз. Менин оюмча айрым күчтөр мени катуу жазалоо менен башкаларга үлгү көрсөткүлөрү келип жатат окшойт. Бирок бул калыстык эмес. Митингден кийин башаламандык бул атайын даярдалган чагымчылардын колунан келди. Бирок биздин күч структуралары мен үчүн түшүнүксүз болгон себептерге эч кандай маани беришкен жок. А бул дагы кылмышта. Алар мыйзамда катуу көрсөтүлгөн превентивдүү чараларды кабыл алууга милдеттүү болчу. Чагымчылар абдан пайдаланып кетишти. Сиз кандай ойлойсуз? Сиздин кылмыш ишиңиз кандай аякташы мүмкүн? Жакын арада эркиндикке чыгасызбы? Өкүнүчтүүсү бул суроо мага эмес. Бул суроо менен УКМКнын тергөөчүлөрүнө кайрылып көрүңүз. Мен болгону эч кандай күнөөлүү эмес экенимди гана айта алам. Мага карата атайын козголгон кылмыш иши эч кандай соттук перспективага ээ эмес. Мен өзүмдү күнөөлүү эместигимди сотто далилдейм. Адилеттүүлүк орнойт деп ишенем. Мен ар дайым мыйзамдуулукту сактоо менен жашап жана эмгектенип келгем. Муну деструктивдик күчтөр атайын жасап жатышат жана конституцияга каршы бузукулук кылуу деп түшүнүү керек. Жана ошондой эле аны токтотуу зарыл. Булак Назарньюс Чекит KG. Парламент комитетинде Азия өнүктүрүү банкынын жардамы боюнча макулдашуу долбоорун колдоду. 1-июнда Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы насыя жана берүү жөнүндөгү макулдашуу долбоору каралды. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримовдун айтымында Азия өнүктүрүү банкы аталган макулдашуунун негизинде бюджетти колдоо багытында $20 миллион берет. Анын $10 миллион грант, калганын насыя. Кыргызстан менен эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү боюнча банкы ошондой эле эл аралык өнүктүрүү ассоциацияларынын ортосунда Кыргыз Республикасында баштапкы медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы үчүн донорлордун көп тараптуу максаттуу фонду жөнүндө гранттык макулдашуунун долбоору тууралуу маалымат берилди. Булак Назарньюс Чекит KG. Премьер-министр Абылгазиев кайда? Курорттордо эс алып жүрөбү?
Ишенген кожоң сууга акса алды артынан талгарма дейт кыргыз элинин ишенген кожосу Мухамбеткалый Абылгазиев. Каякта? Күлкүлүү парадокс эс алууда жүрөт. Өзбек өкмөт башчысы Арипов чек арадагы болгон чырга жетип келип, кесиптешин таппай калды. Кудайга шүгүр, атаң болбосо тайлак бар, кому жерде калбасын дегендей биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов дагы төшүн тосуп берди. Дагы дегенибиздин себеби бар. Былтыркы жылы уран боюнча болгон окуяларда да, Кумтөр жана Солтон Сары маселелери боюнча да Абылгазиевдин жүзү көрүнгөн эмес. Эмне ал мезгилдерде Абылгазиев эмгек өргүүдө жүрдү эле. Кайсы жерде иш болбосун Абылгазиевдин дайынын таппай калабыз. Кайсы жерде акча же жеген чыр болсо Абылгазиевдин куйругу көрүнөт. Өкмөт башчы мыйзамдын негизинде бир жылда бир жолу эмгек өргүүгө чыкканга укугу бар. Бирок жанагындай ызы чуудан кийин жана да эл башына кыйынчылык түшүп жаткан чакта карантин убагында кетүүсү туура эмес. Эс алуу убагын тапкан экен. Карантин убагында эл ооруп, кыйналып турганда эл менен болуп, тикесинен тик туруп элге кызмат кылса болмок. Ал эми эс алганга тынч заманда каалаган убакта деле кетсе болот эле да. Азизбек Гелдибеков, Nazar News Chekit KG.